Менің бірінші сұрауым. Айтсаңыздар, сіздердің бүгінгі күнде бюджетіңіздер қанша? Бюджет. Уақыт тоқтап тұрлы уақытты. 10 миллиардтан ашық, 10 миллиард 825, ошонун 91% бул ошол жүлөк пулдар. Ана социалдык төлөмдөр, жүлөк пулдар социалдык төлөмдөр. Ошондо 1 миллиард сіздерге қалады екен. Анда сіздерде қанша киши иштейт өзү? Госслужащийлер 1,5 миң, анан жанагы 16 интернаттык учреждениялар бар. Психоневрологический жана балдардын, карыз калган картаңдардын, инвалидтердин 16 интернаттык учреждение. Андан сырткары жана система МСЭК и 59 райондук башкармалык. Мына сіздер реформа кылып, ошо оптимизацияга барышыңыздар керек. Мына көпчүлүк акчаны, мисалы, өзүңүздөр эле соцработниктер алат экен да, демек, мында 10% алгандачы. Андан кийин, чындыгын айтканда, биз бул мыйзамды карап атабыз. Жөлөк пулду бардык төрөлгөн кыргыздын балдары, жаш балдар алыш керек да, өз негизичи. Менин пикирим ушул да, эгерде ушул бюджет чындыгында эле тартыш болбой, акча каражаты боло турган болсокчу, биз буну бай кембагал кылып бөлбөшүбүз керек да. Андан кийин сиз айтсаңыз, мына азыркы 2009-жылдагы мыйзам иштеп атат да бүгүнкү күндө, туурабы? Ошол мыйзам иштеп жатат. Ошол мыйзам менен азыр алып келген мыйзамыбыздын айырмасы эмнеде? Кандай айырмалары бар? Азыркы алып келип жаткан мыйзамдын бул концепциясы жана 2017 жылы июль айында кабыл алынган мыйзам. Тигил 2009 жылдагы 98 жылдан бери иштеп келе жаткан мыйзам, анын негизги концепциясы ал ошол аз камсыз болгон баласы бар үй бүлөлөргө каралганда жөлөк пул чаженда. Анда менде суроом да, жанагы кирешеге бүгүнкү күндө сиздер карап аткан мыйзамда пенсия каралганбы, каралган эмеспи? Совокупный доходко. Кечиресиз, түшүнбөй калдым. Совокупный доход айтып атасыз го, э? Ооба, совокупный доходту эсепке алуу менен ошол мукташтыкты тастыктайбыз да. Жок, жанагы чоң ата, чоң энесине алган пенсиялары кирбейби, кирбейби деп атам, ушул сурооду берип атам мен. Азыркы иштеп жаткан мыйзамда ошол пенсияны доходко кирет да, эсептелет. Иштеп жаткан мыйзамда. Бирок биз азыркы могу концепцияда алып келип атканда жанагы гарантированный минимальный доход деген бар эмеспи? Ошондо 900 сомдон аз болсо бир үй бүлө мүчөсүнө, ошондо жөлөк пулга алганга укугу бар болот эле. Азыр 1420 сомго көтөрүп атабыз, анткени ошол жана крайняя черта бедностинин порогу да. Ошондон улам азыр айландырбай эле айтып койсоңуз, мына эгерде бул мыйзам кабыл алынып калган болсо, биз жанагы чоң ата, чоң энелердин пенсиясы кошулабы, кошулбайбы? Ошону айтып койсоңуз. Кичинекей пенсия алгандардыкы кошулат. Базовый частьтан ылдыйраак болгондордуку. Бул туура эмес, бул экинчи окууда келгенде караңыздар. Эмне үчүн пенсия алган киши, мисалга эми, ал өзү үчүн да ал пенсиясычы, ал балдар үчүн эч кандай тиешеси жок да аларгачы. Алар бүгүнкү күндө дары-дармекке да өзү жетпей жатат азыр, пенсиясычы. Ошондуктан совокупный доходко буну кошкон туура эмес. Зиядин Исламович, бара-бара ошого барабыз, бирок эми поэтапно болуп атпайбы? То есть мамлекеттин финансылык мүмкүнчүлүгү ушундай болуп жатат. Анан бара-бара ошого барабыз. Деги эле мындай дүйнө жүзүндө практиканы алсак, багы доходду эсептемейинче мындай мукташтыкты аныктаганга мындай эме жок да, мүмкүнчүлүк жок. Анан мындай айтып коеюн, азыр сүйүнчү пулду берип атасыздар 4000денчи, туурабы? Эртеңки күнү ушундан бере албай калбайсыздарбы мына? Эртең төрөлгөн балалар көбөйүп кетип, биз расчетун ала албай калыппыз, дагы акча каражаты жок деп токтоп калбайбы ушул жактагынчы? Убакыт токтоп турла. Зиядин Исламович, туура айтасыз. Албетте жылына бала көбөйөт, төрөлгөн көбөйөт. Ошон үчүн бюджетте каралган. 2018 жылдын бюджетинде бар, 2009 прогноздо да каралган. Каралганын мен билип жатам, аны берип жатасыздар бүгүнкү күндө. Эртең ушул көп каралып калыптыр, бала көп төрөлүп кетти, акча каражатыбыз жетпей калды деп иштебей калбайбы деп ойду айтып келип атат да.
Ал эсептелинген 610 миллион сом морекел 18 жылдын бюджетине 9-10 жылдарга дагы прогнозный цифра менен бекитилген. Анда мында суроодо ошол. Былтыркы жылы канча бала төрөлдү? 155 миң. 10 секунд кошпой боло. Мен айтып коем, бүгүнкү күндө ошо сүйүнчү пулдагын механизми аябай оор болуп калыптыр. Ошо төрөт үйдө эле берип койбойсуңар ошо акчанычы, баягы метрика справка алып атканда эле ошол жерде эле бербесиңер бардыгынычы. Зиядин Исламович, ошого бар айтабыз, иштеп атабыз мунун үстүндө. Упрощать эткенге.